Көчмөн кыргыз элинин каада салт түрп адаттары кылымдардан кылымдарга сакталып, муундан муунга өткөрүлүп келет. Көтөлгөн ак өргөдө баланы бешикке салган көк сайлык апалар эл ичиндеги ынтымакты даңазалап, бата берүү менен жаштарга көрөнгөлүү, көөнөрбөс ырым-жырымдарды аздыктөөгө чакырышты. Кийинки жаш муундар унутулуп баратканда ушуну көрсөтөлү деп балдарга ырымын жасап, бал, касып, чүкөлөрү ырым болот айланайын. Балдарды чоңойтуп өстүрүп, небере чөбүрөнү өстүрүп атабыз, Кудай куткылсын. Бул күнү эл ичинен чыккан өнөр ишкыбоздору элдик ыр-бийлерди жаңыртышты. Маданий иш-чаранын максаты эл ичиндеги ынтымакты бекемдөө жана улуттук нарыктуулукту аздеттөөгө багытталган. Энелерибиз баланы бешке бөлөп, салтты илгерки жаш муундарга үлгү боло турган салттуулап, баланы кандай кылып бешке бөлөйт, эмне салттар бар, ушул салттан баштап келип, ушунда сиздер менен жолугушо турабыз. Чындыгында бул иш-чара бүгүнкү күндүн, бүгүнкү учурдун талабы. Bir ay murun Temir Kanat айылыбыздан сунуп бизди алдык эле. Эми биз бул ыргесе жер үй айылына берели деп турабыз. Жергиликтүү калкымды бүгүнкү майрам менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Кийинки кезекте биз эл журтубуз менен улап ыргесе майрамын биз өткөрүүгө даярбыз. Бүгүнкү өткөзүп аткан көк сайлык туугандарга Кудай кубат берсин, майрамдар майрам кылынсын, жерибизге тынччылык, молчулук болсун. Айыл аралык өткөрүлүп жаткан ыргесеге келген жергиликтүү эл уюштурулушуна ыраазы. Эл ичинде өткөрүлгөн ыр майрамдын соңунда Болот Мамбетов айыл аймагынын кийинки айылына кезек менен тапшырылды. Жанара Сагындыкова, Данияр Акунов, Мадина Бакирова, Тоң району.